Мурда такылдаткан ким болду экен? Ой, ким булай? Апа. Эмне болду сага? Азат канекей? Апа, Азат экөөбүз урушуп кеттик. Ал мени уруп салды. Ой, үйгө киргилечи. Кир үйгө. Кошуналар угуп калбасын. Бак. Бас. Эми эмне кылдың? Эч нерсе апа. Болгону тамак жасаганга жетишпей калдым. Мен сага күйөөгө кандай мамиле кылыш керек экендигин үйрөтө албаптырмын. Сен эмне? Бизди элге шерменде кылгың келип жатабы, ыя? Бир аз суктап алгын дагы. Эртең менен үйдөн чыгып кеткен. Сенин күйөөдөн качып келгениңди башкалардын билгени эле жетпей турду эле. Мурда кандай чыгып кетсең, үйдөн дал ошондой чыгып кеткен. Азаттан барып кечирим сура. Жөн жаша. Бул үй эми сенин үйүң эмес. Эми сени жаңы үй бүлөгө узатып жатабыз, Айжан. Эми сенин үй бүлөң да ошол жакта. Ата энең да ошол жакта. Эгер бир нерсе болсо, кыйынчылык болуп калса дегеним да. Ата энеңе кайрылчу болбо. Ошол жаңы үй бүлөң менен чеч. Сен чоң адамдарча чечим чыгардың. Окууңду да таштадың. Ата энеңдин сөзүн уккан да жоксуң. Эми ошол баардыгын жаңы үй бүлөң менен чеч дагы бизге экинчи кайра кайтып келбе. Туура чечим кылды. Кийин өкүнбөйт деген үмүттөмүн. Эми артка жол жок.